Урматтуу кыргызстандыктар, замандаштар. Мен Байгутиев Жеңишбек Сейтбекович, Кыргыз Республикасынын президентине талапкермин. Президент болуп иштеген мезгилимде мен саясатка көп аралашпай, өлкөбүздүн экономикасын өнүгүшүнө, элибиздин жашоо деңгээлин көтөрүүгө салым кошом. Андыктан көздөгөн максаттарымды жарыялап айта кетейин. Биринчиден, азыркы өлкөбүздүн бюджети 137 миллиард сомдон 6 жылдын ичинде 500 миллиард сомго чейин толтурам. Жана андан ары өсүшү үчүн толук негиз түзөм. Максаттуу көрсөткүч болуп, азыркы курс боюнча 1 триллион сом болот. Жыл сайын ички дум продукты 9-10% кем эмес өсөт. Натыйжада 2027 жылы ички дум продукция 20 миллиард АКШ долларын деңгээлин чапчыйт. Бюджеттик мекемелерде иштегендердин айлыгын, карылардын жана майыптардын пенсия жана пособияларын 4 эсе көбөйтөм. Анын ичинен коррупцияны жана уруулукту тез арада жоюпнун эсебинен 2 эсе жогорулатам. Калганын экономиканын өсүшүнүн эсебинен болот. Өлкөдө адамзаттык капиталды өнүктүрүү үчүн бардык шарттарды түзөм. Билим берүү, саламаттык сактоо, илим, маданият тездетилген темпте өнүгө баштайт. Президенттик 6 жылдын ичинде 180-200дөн кем эмес завод, фабрика ишке киргизилет. Бул жеке ички инвестицияларды эске албаганда. Өнөр жай өндүрүшүнүн түрлөрүн аныктоо жана туура тандоо үчүн кошумча нарк чынжырчаларын изилдөө институтун түзөм. Алар кайра иштетүүчү ишканалар, жеңил өнөр жай кластерлери, тиричелик техникаларын чыгаруучу заводдор, мунай химиясы жана мунайды кайра иштетүүчү заводдор, Россия Федерациясы менен биргеликте аскердик өнөр жай комплекси, машина куруу, келечектин фабрикалары, буюмдардын өнөр жай интернети, аддитивдүү технологиялар, робот техникасы, биг дата, санарип эгиз технологиясы, жасалма интеллект, блокчейн колдонулат. Биз Россия Федерациясы менен биргеликте Камбарата 1 гэсин жана жогорку нарын гэстер каскадын курууну ишке ашырабыз. Ал эми Камбарата 2 гэсин долбоордук кубаттуулукка жеткиребиз. Айта кетчү нерсе, мындан ары биздин кендер калкыбыздын кызыкчылыгы үчүн гана иштетилет. Ошол эле учурда кендерди иштетүүдөн түшкөн кирешелерди бөлүштүргөндө аймактардын үлүшүн жогорулатабыз. Ошондой эле кен чыккан жерлерди тышкы карыздын ордуна өткөрүп берүүгө тыюу салынат. Айтмакчы, бул жетим тоо кенине тиешелүү кеп. Талыкпай эмгектенип, ички дум продукцияга карата инвестициялардын үлүшүн 35%га чейин жеткиребиз. Мунун өзү 2021 жылы 2,5 миллиард АКШ долларын түшсө, 2027 жылы 7 миллиард АКШ доллар деген деңгээлден аша чабат. Жыл сайын айлыгы жогору 30 миңден кем эмес жаңы жумуш орундары түзүлөт. Андан ары 2027 жылы болсо, кызмат акысы жогору жумуш орундарын санын 90 миңге чейин жеткиребиз. 10 жылдын ичинде эмгек ресурстарын экспорттоону токтотобуз. Мигранттар үйлөрүнө кайта башташат. Турак жай куруу темпи 2019 жылы 800 миң чарчы метр болсо,
5 жылдан кейін аны 3 миллион чарчы метрге чейин көбөйтөбүз. Максаттуу көрсөткүч болуп жылына 5,2 миллион чарчы метр турак жай куруу болуп эсептелет. Анын ичинен жылына 1 миллион чарчы метрден кем эмес социалдык турак жайлар курулат. Алар жакырлар үчүн. Ошондой эле мезгилде транспорттук, суу чарбалык, инженерлик, социалдык, туристтик, аскердик жана башка заманбап инфраструктураны түзөбүз. Жолдорду, тротуарларды, ооруканаларды, бейтапканаларды, бала бакчаларды, мектептерди, жогорку окуу жайларын жана башка көптөгөн имараттарды курабыз. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына, өнүгүү институттарына, экономиканы артыкчылыктуу секторунун арзан жана узак мөөнөткө насыя берүүнү камсыз кылуу милдетин жүктөбүз. Өлкөнүн коопсуздук концепциясында комшу мамлекеттер менен чек ара маселесин жөнгө салуу, экология, мамлекеттик институттардын потенциалын жогорулатуу, кылмыштуулук менен күрөшүү жана экономикалык коопсуздук маселелерин өзгөчө роль ойнойт жана бул маселелер өз нугунда чечилет. Мындан тышкары жер тилкесин бөлүп берүү жана айыл чарба багытындагы жерлерди ижарага берүү, таза суу жана сугат суу менен камсыз кылуу, айыл чарба продукцияларын базар баасында сатууга көмөк көрсөтүү, айыл жергесинин инфраструктурасын өнүктүрүү аркылуу айыл жергесинде социалдык адилеттүүлүк маселеси чечебиз. Мал чарбасы жана өсүмдүк өстүрүү үчүн бардык зарыл шарттар түзүлөт. ЕАЭПтин алкагында интеграция күч алат. Мигранттар маселелерин чечебиз. Рыноктарга тоскоолдуксуз товарларды жеткирүү камсыздалат. Өндүрүштүн кубаттуулугу тездетилген темпте өнүктүрүлөт. Россия менен өзгөчө кызматташтык мамилелер түзүлөт. Аймактар жана Бишкек шаары өзүн өзү толук камсыздай баштайт. Бул максатта негизги салык, кошумча нарк салыгын бөлүштүргөндөн баш тартпайбыз. Бишкек өлкөбүздүн инвестициялык дарбазасына айланат. Эң негизгиси Кытайга болгон тышкы карыз толук жабылат. Натыйжада биз күчтүү, өзүн өзү камсыз кылган, өнүккөн, келечекке умтулган өлкөгө айланабыз. Мени урпактар Кыргызстанды ийгиликке жеткирген чынчыл президент катары эстеринде сактап сыйлашат деп үмүттөнөм. Мен Байгутиев Жеңишбек Сейитбекович сиздер менен жана сиздер үчүн талыкпай кызмат кылууга даярмын.